Жерге өзү негизи пешоход коюш керек, светофор коюш керек. Бул жерде эч нерсе жок. Андан тышкары кооптуу участкаларга мен жана катында мурда кайрылгам. Айбек Саипов YouTube каналында көрсөңөр болот. 23 светофор жазгам. Чыкса бир жолдон 30-40 сантиметр столб отурат. Bir kişi kaza oldu. Oradan yer. Adam tırılıyor eken? Sağ ol. Больницага? Кандай? Кандай? 6 сентябрь 2023 Жалал-Абад Маданият жолу, Базар-Коргон району, Ош-Бишкек жолу, Осмонов көчөсү. Ол жерде маршрут менен велосипед кагышыптыр. Акыбалы оор дейт, больницага кетиптир. Велосипед астында темири бар экен да, мына маршруттун астына кирип кетиптир. Ошондой. Негизи ушул Базар-Коргон участогына бүт эле ушул светофор, лежачий полицейскийлерди коюш керек, 2 метрлик, мондой адам көп жүргөн жерлерде. Өзүндө эле 6 светофор бар. Бул жерге сөзсүз светофор, анан 2 метрлик лежачий полицейский керек. Штраф видеокамера керек. Мына кече эле 5 сентябрда мына Советскийде бир киши кайтыш болду. Ошондой кечке мал телемастер болуп иштеген. Жакшы киши эле. Аны насмерть сүзгөн. Андан мурда бир жума мурда Советскийден ар жакта 15 жашар баланы сүзгөн, ал комада. Андан дагы бир жума мурда бул Бешик жонунда да бир өлгөн экен. Ошол менен лобовойго чейин ушуну бир буйта коюлучу акыбалы оор экен да. Но маршруттун ээси кеттиби азыр? Ушул жерде элеби? Берки акыбалы кандай экен? Көрбөйсүңөр, оор деп айтышат. Бул жерге өзү негизи пешоход коюш керек, светофор коюш керек. Бул жерде эч нерсе жок. Ака өз жолунда келет кан. Бул жерде турган адам өзү велосипед менен иш жака кыймылдай эле ушул жерде турган болгон да. Өзү адам өзү. Бул жерде эч кандай бурула албай турган бекен. Эч кандай знак жок да. Адам өзү нарактан эле орто жолдон келген экен да, нарак кыйла. Эч кандай знак жок. Бул жерде пешоход же светофор. 1 сентябрга бул жолду бүтүрүш керек эле да, светофорду коюп, жарыктарды күйгүзүп, мына свет жок. Булар сроктон кечигип кетишти. Биздин акебиз мына бирок өз жолунда. Өз жолунда. Тормуз тепкен, жүрүңө тормузда турсаңыз, о тормуз тебем келген да, тормуздун изи да бар. Мына карасаңыз, о кайсы жерде алыстан келиптир. Кайсы жактан тормуз тебип тур. Канча жылдамдык менен келиптир? Биздики 90 да, раса барса 90. Бул где-то бир 60-га жетпей келген. Ограничение бар да машинада. Ошондон ашпайт. Арка жерге пешеход анан жана 2 метрлик лежачий коюп, светофор ушул жерге коюш керек экен. Конечно, мына жер 3 көчө экен, центральный көчө экен. Бул жерге Сайдулаевка дагы светофор болуш керек. Негизи проектке кирген бул жерге 5 светофор кирген районго, быйылкыга. Кеңешке, мектепке, анан аркы сай көчөгө да коюш керек, наркы жоонго да коюш керек. Акмандын киребешинде дагы. Шуларда Өзү эмне кандай акыбалы? Акыбалы жакшы. Нол темир кирип кеткен экен да? Наркы водительдерге велосипед кирген деп бар экен. 2 темир экен анда. Темирин салып. Сүзгөндө мол жерге баш тийген го? Бул баба. Бунага удар болду. Мына орчу бир кеткен да, бунага тийгенде уже удар кетет да. Ооба. Мен мынаны карасам, мына велосипед. Бул ешкандай эме болгон эмес да. Велосипедтин акыбалы? Ооба. Пешеходдун дагы азыр линиясын барып көрөлүчү. Бул жерде пешеход знак бар экен. Шуларды чоңураак кылыш керек да, анан күйүп тура турган кылыш керек. Светопоглощающий кылып туруп. Бул жерде пешеход краскасы өчүп кеткен турбайбы?
Бүтпөй атып эле, жол бүтпөй атып эле. Негизи мол сызыктарды бирөөсүн жок дегенде сары кылып коюш керек да. Же сары, ак. Кышында кар жаганда мына актар көрүнбөй калат. Мына пешеходду дагы сары кылып коюш керек. Мына ушундай көйгөй көп жерде бар. Большой груздар. Тротуар маселеси бул жерде чечилбептир. Столбалар да жакын болуп калган жолго. Мына көргөзүп коеюн. Чыкса бир жолдон 30-40 сантиметр столб отурат. Столбаларда жылдырыш керек нары. Лампаларды. Мына нол жерде ичкерide столб отурат. Мына нол жерде столб менен жол менен столбдун ортосу. Так. Муну тартайын деп аткам. Так. 1, 2, 3, 4 на 5 метр столба турат на освещение. Эскиси. А мына жаңылардын освещениясы жолго өтө жакын да. Мына эскиси, мына жаңысы салыштырмалуу иретинде. Мына кийинки коюлган столбалар өтө жолго жакын. Бул кышында билинет эми. Азыр көп билинбесе гал элетте. Столбалар кандай болду? Кандай болуп кагыштыңар? Мен мына келататырмын. Келататам мына жерде ортодо туруптур да. Кандай болду? Ортодо туруптур да адам. Жөн элеби? Ар өтөм дегенби деп, өтөм дегенби. Чеке чыгалы. Ортодо көрбөй калдым, стрессин келатат. Алдык машина. Стрессин көрбөй калдым. Ya girip aldı, bunlar içeri kırıldı. Ayda içeri kırıldı. Эме канча жылдамдыкта келаттыңыз эле? 50-60'da geldim. Bunu 90'dan aşmaydı bulcu. 90'da agran 90'dan aşmaydı da bulcu. Бул жерде азыр белгилер дагы коюла элек деп. Белги коюла элек, свет коюла элек. Мисалы да шопурларга условия жок берди. Асфальт куруп койгон. Караңгыдамы жеңил машина азыр келип аткан иномаркалардан биздин фаралар күчү жетпейт. Туруштук бербейт, көрүнбөй калат асты. Ошон үчүн аны мына эски машина да. Ошон үчүн неме кыла албай калабыз. Ошого мына светтерди эртерээк коюп, Именно ушул жерлерде пешеходдорду коюп, Siyeti koruş gerek ekan. элдерге дагы айтыш керек да, пешеходдон өтүп атканда машинанын расстояниясына, состояниясына карап туруп анан пешеходго чыгыш керек. Катуу келет, туруп туруш керек. Өтүп кеткенден аны чуркап өтүш керек. Ошол нерсени да айтыш керек өзү элге дагычы, жүрүп аткан адамдарга. Эме сунуштап атабыз, жана 2 метрлик бийигирээк лежачий полицейский бар го. Ошону коюп туруп, анан пешеход коюп, анан светофор коюш керек. Жанагы светофор өчүп калса дагы жанагы дөңгө токтойт да. Ошого токтойт да. Токтоп туруп анан. Мисалы, могул жерде көргөндөр секин жүрүшү мүмкүн. Өзгөндө бар. Ооба. Ушул болуп аткан азыр адам сүзүп кеткенди мына жерде көргөндөр секин жүрүшү мүмкүн. Кой мен да уруп албайын деп. Көрбөгөндөр мына келет, миңде келет. Ушундай. Ошондо, ошон үчүн лежайший болуш керек. Светофор, пешеход. Эми бардык эле келип туруп эле шопурду такап эле шопурду сыйып анда кыйнай бербеш керек да. Виноват шопур. Нерсе шопурлар. Çıkot çok. Мына үчкечеге обязательно светофор керек да. Нарактан келген машинага да, бияктан кеткен машинага. жок болот. Бири-бирине Болот буйруса 5 светофор советскийге коюлат. Ал жакта ДТП аябай көп болду. Кече бир адам өлгөн. Ал жакта дагы. Жакта пешеход жок да, например, пешеход жок. Столбалар да асфальтка жакын болгон. Адамдар буяка бассын же буяка бассын без понятно да. Машиналар авгонго чыкканда дагы, авгонго чыкканга дагы башка возможность жок да бул жолдо. Асфальтты башка мындай узкий уруп коюшкан. Мына столбалар эме асфальттан канчада метр сыртта болуш керек да. Булардыкы азыр өтө жакын. Булардыкы өтө жакын. Например, азыркы ушундай случайда, например, бул жактан адам келгенде же машина бири-бирине өткөндө обязательно мына столбага сайылат, биринчи. Потому что эме ширинасына асфальтка жооп бербейт да. Эки машина батпайт бул жерде. Эки машина батканда уже жолдун чекесине чыгып атат. Жолдун чекесине чыкканда уже асфальтка көрүнүп атат. Столбага көрүнүп атат да. Столбаны барып өлчөйүн да, бук менен деле өлчөп көрөбүз. Бул туугандар кышында билинет азыр. Мисалга обочина машинанын кенендигине алып карайлы мына. Мынакей. Мына 1.90 чыгабы чыкпайбы белгисиз, бирок мына
2 кадамга жетип жетпеген столба. По идее, мынандай болуш керек, көргөзүп берейин. Обочина 1, 2, 3, 75. Мына ушул жерге чейин обочина болуш керек болчу. А столбаны карагыла, ичкерде болуп калган. Столбаны мына ушул жерге коюш керек эле, жок дегенде. Азыр мына машина келип токтогондо мынандай КАМАЗ келип токтосо дагы шанс бар. Азыр мына столба менен столбанын ортасы 50 метр. Наркы столбадан токтойн десе, бул столба чыгат. Бул токтойн десе, наркы чыгат. Бул өтө кооптуу, аз билинбейт. Бул кышында гололедте билинет, туугандар. Кудай бунун эмесин ары кылсын. Улар азыр ойлолек ушундай учурда эме жылдырып коюш керек. Мына арка освещение 5 метр жолдон ичкерде турат. Эскиси. Жаңылардык өтө жакын. Кээбиркилер 1 метр. Ана жер 30 сантиметр болуп атат. Мына ушундай кооптуу участкалар көп бизде. Туугандар, ушул коопсуз жолду сөзсүзгө жасап алышыбыз керек. Азыртан аракет кылбасак, мына столбаларды чеке жылдыртканы. Бул келечеги жакшы эмес да, бул столбалардын. Андан тышкары кооптуу участкаларга мен жана катымда мурда кайрылгам. Айбек Саипов YouTube каналында көрсөңөр болот. 23 светофор жазгам. Ошолорду эл менен биригип, ГАИ менен биригип, министр өзү айткан. Атайын комиссия түзүп, акт түзүп алып келгиле, кийинки жылга бюджетке киргизебиз деп. Кайсыл жерде ушундай кооптуу участкаларды көрсөңөр, сөзсүз кайрылгыла. Ооба, сөзсүз кайрылгыла, анан биргелешип акт түзүп министрге жолдойлу. Азыр могул Жалал Абад маданият жолунда өтө көп. Мына жана эле уктум, бирлик жактан 2 баланы насмерть уруптур. Ал ошол советскийден кийинки айылда. Советскийде кече бир киши өлдү, ар жагында дагы бир баланы сүзгөн. Бешикчондо дагы бир жуманын ичинде бир адам кайтыш болуптур. Бүгүн да бул жерде азыр болуп атат. Мындай случайлар болбош үчүн сөз аракет кылышыбыз керек. Светофор, например, мына жерде светофор керек да. Керек. Обязательно жерге коюлат сөз. Пешеход керек, мына жок азыр. Мына жол менен столбанын расстояниясы. Булар 1 сентябрь 31 августка бүтүш керек эле. Мисалга, мейли советскийдеги айланма жол 1 августта токтогон болсо, онунда министр приказ берген, то есть 15-inde деп. Булар 18-inde баштаган жолду. Ал жакка бүттү, бирок эмен светофорду кое элек да, ал жакка деле. Ошондой. Освещениялар опасно, мисалга. Жол маселеси, аябай эле жолдо удобство жок болот да. Кудайга шүгүр, көйнө жолдор жакшы кылды. Бирок мындай знак деген бир мындай нерселер жок да, мына эч нерсе жок. Бул жактан келип атсак, например, адам жүгүргөнү көрбөйсүң. Ушундай случайлар болуп атат. Ошого жол маселесине жакшы карап берсе, аябай сонун болот. Хорошо. Мына жолдо баратканда эч нерсе көрүнбөйт. Мына жолдо азыр советский глобуска келип калдык. Мындай жарык жерге келбесең эле 6 сентябрь 2023 мына. Сентябрь 2023 нол үйдөн бир киши каза болду. Кече 5-inde. Ошол Жалал Абад маданият жолу Базар Коргон кеңеш тилкесинде. Ошол зернодвордон тушунда болуп калат мына. Биздин телемастер болчу Арапа эке.